Assalamu алейкум, менин сүйүктүү угармандарым. Оору жана шыпа китебинин 4-чү темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. 4-чү тема. Дарыланууну жүрөгүңдөн башта. Урматтуу окурман, ооруган адам денесинин кайсыл жери оорубасын, ал адегенде жүрөгүн дарылоодон башташы керек. Мындай дегени ал бардык ойлор, сезимдер, ниеттер сакталуучу жүрөгүн рухий оорулардан тазалашы керек. Тактап айтканда, жүрөгүн куфурчулук, ширк, экижүздүүлүк менен бирге ичи тардык, көрө албастык, жийиркенүү, текебердик, менменсинүү, кыянаттык, кызгануу, таарынуу, жинденүү, ачуулануу, өкүнүү, арман, ушак, гыйбат, шек, күмөн, үмүтсүздүк, кайдыгерлик, тынчсыздануу, коркоктук, жалганчылык, жек көрүү, кек сактоо сыяктуу нафсий оорулардан тазартышы керек. Мына ошондо гана бул жүрөккө бейишке татыктуу таза, саламат жүрөк болот. Адамдардын жан дүйнөсүндө таза сезимдер, ойлор жана ниеттер гана болууга тийиш. Жүрөгү таза адамдын ыйманы да күчтүү болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ыйманы күчтүү адамдын ар бир ооруга шыпа берүүчү Алла Таалага болгон ишеними да күчтүү болот. Бул ишеним айыгуунун эң биринчи кадамы болуп эсептелет. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн адамдардын жүрөктөрү оорулуу бойдон кала берүүдө. Чындыгында адамдардын жүрөгүндөгү нафсий оорулар жалаң гана терс ой сезимдер менен ниеттерден турат. Алар дененин клеткаларына тынымсыз негативдүү информациялардын жөнөтүлүшүнө жана клеткалардын бузулушуна себеп болот. Шибегени капка катсаң баары бир тешип чыгат дегендей, жаман ой, кек сактоо, жек көрүү, таарыныч сыяктуу зыяндуу сезимдерди ичиңе катсаң, ал да мезгили келгенде жүрөгүңдү сыздатып, саюучу шибеге боло баштайт. Эми элестетип көр, кандай азап, мындан артык азап барбы? Ошондуктан жүрөгүңдү шибегелерден тазарт. Аны көзүңдүн карегиндей сакта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да өз үммөтүн 3 күндөн артык бири-бирине таарынып жүрүүдөн бекеринен тыйбаган болсо керек. Чындыгында жүрөктө көпкө сакталган нафсий оорулардан денеде ар кандай органикалык оорулар пайда боло баштайт. Ал эми Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул көрүнүштү төмөнкүчө баяндайт. Денеде муштумдай эт бар. Ал оңолсо бүт дене оңолот. Ал бузулса бүт дене бузулат. А бул жүрөк эмеспи? Ой жүгүртүүнүн очогу болгон жүрөк канчалык таза болсо, дене да ошончолук таза болот. Дене оорулардан айыгып оңоло баштайт. Ошон үчүн жүрөктө дайыма таза ыйман, позитивдүү ой сезим, жакшы ниет, келечек үмүт жана чын ыкластан айтылган дуба тилектер гана болуш керек. Эгерде дүйнөдөгү ар бир жүрөк таза болгондо, анда жер жүзүндө оорулар менен кылмыштар азайып, адамдар оңолуп, биз эңсеген бактылуу бейпил турмуш башталмак. Таза жүрөктөн чыккан энергия адамдын айланасында 2 метрге чейинки радиустагы электромагниттик талааны пайда кылат. Бул жүрөгү таза адамдын жагымдуу аурасы болуп эсептелет. Мындай адам менен канча көп маектешсең, ошончолук көп эс аласың. Себеби анын жүрөгүнөн чыккан таза ойлор жана тунук сезимдер адамды дайыма өзүнө тартып, жан дүйнөсүн байытып турат. Бул ооруган адам үчүн да дары болуп эсептелет. Ошондуктан жүрөгү таза адамдар менен көбүрөөк барлашканга аракет кыл. Алла Таала ар бир адамга жүрөгүнүн таза болушун насип кылсын. Эч кимдин жүрөгү оорубасын. Өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалайлы.